8 бөлүм. Теңирдин үйү менен өз үйүн Сулайман 20 жылда куруп бүттү. Анан ал Хирам берген шаарларды кайрадан куруп, ал шаарларга Ысрайыл уулдарын отурукташтырды. Сулайман Хамат Собага барып, аны каратып алды. Чөлгө Тадмор шаарын курду. Ал азык-түлүк сактоо үчүн Хаматка баардык шаарларды курду. Ал дубалдары бийик, дарбазалары, кулпулары бекем, чептүү, жогорку бейт хорон менен төмөнкү бейт хоронду, баалатты жана Сулаймандын азык-түлүк сактоо үчүн курулган баардык шаарларын кайрадан курду. Майдан арабалар менен атчан аскерлер үчүн ошондой эле Иерусалимде, Лебанондо жана өзүнө тиешелүү жерлерде курам деген баардык шаарларды курду. Ысрайыл уулдарынан эмес болгон хеттиктерден, аморлуктардан, периздиктерден, хибиликтерден жана жебустуктардан калган баардык элде Ысрайыл уулдары тирүү калтырган алардын балдарынын баардыгын Сулайман бүгүнкү күнгө чейин эрксиз жумушчу кылып салган. Сулайман Ысрайыл уулдарын болсо өз жумуштарына иштеткен жок. Алар аскерлер, аны кайтарган сакчылардын башчылары, майдан арабалардын, атчан аскерлердин башчылары эле. Сулайман падышанын эл башкарган башкы көзөмөлдөөчүлөрүнүн саны 250 болду. Сулайман Дөөттүн шаарынан фараондун кызын ал үчүн курган үйгө көчүрүп келди. Себеби ал Ысрайыл падышасы Дөөттүн үйүндө аял жашабашы керек, анткени Теңирдин келишим сандыгы турган үй ыйык деди. Ошондон кийин Сулайман Мусанын осуяты боюнча ар бир күндүн эрежеси менен ишембиде, ай жаңырганда жана жылына 3 жолу ачыткысыз нан майрамында, жумалар майрамында, алачыктар майрамында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып туруу үчүн Кудай үйүнүн кире бериш бөлмөсүнүн алдында орнотулган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чала баштады. Анан ал атасы Дөөттүн буйругу боюнча кызмат кылуу кезегин белгиледи. Ал ар бир күндүн мыйзамы боюнча Теңирди даңктап, ыйык кызмат кылуучулардын жанында кызмат кылып туруш үчүн ыйык кызмат кылуучулардын кызмат кылуу кезегин, лебилердин кайтаруу кезегин белгиледи. Ошондой эле дарбазачылардын ар бир дарбазаны кайтаруу кезегин белгиледи. Анткени Кудайдын кишиси Дөөттүн буйругу ушундай болчу. Алар ыйык кызмат кылуучуларга, лебилерге, казынага карата берилген падышанын эч бир буйругун бузушкан жок. Теңирдин үйүнүн пайдабалын кургандан баштап, аны толук бүтүргөнгө чейин Сулаймандын баардык иштери ушундай тартипте болду. Ошондон кийин Сулайман Эдомдуктардын жериндеги деңиз жээгинде жайгашкан Эцион кебер менен Эйлатка жөнөдү. Хирам ага өзүнүн кишилери менен кошо кемелерди жана деңизди жакшы билген кулдарды жөнөттү. Алар Сулаймандын кулдары менен Опирге барып, ал жерден 450 талант алтын алышып, Сулайман падышага жеткиришти.